3 күндөн бери изделип жаткан Акылбек Жапаров табылды. Ал бүгүн мамлекеттик резиденцияда өткөн жогорку кеңештин жыйынына келген. Эске салсак, 27 октябрда Садыр Жапаров премьердин коомдук башталгычтагы кеңешчиси Акылбек Жапаровду таппай жатканын айтып, аны жумуштан алаарын билдирген. Көрсө эл өкүлү бул күндөрү ооруп жаткан экен. Мындан ары коомдук башталгыч кеңешчилер же жардамчылар такай барсын десе, биз барып турабыз да. Так bir 2 күн ооруп калдым. А кишинин кандай чечими болсо дагы биз аткарууга даярбыз. Ошон үчүн ал премьер-министр, ошон үчүн ал өлкөнүн жетекчиси. Парламенттин жалпы жыйыны саат 10-да башталмак, бирок белгисиз себептерден улам артка жылып кетти. Күн тартибине кечээ кызматтан алынган Аида Исмаилова менен Улукбек Кочкоровдун ордуна сунушталгандардын талапкерлигин кароо киргизилген. Социалдык блокту тейлеген вице-премьерликке күн мурун депутаттык мандатын тапшырган Эльвира Сурабалдиеванын сунушталышы көпчүлүккө күтүүсүз болду. Буга чейин жаңы бийликти активдүү сындап жаткан оппозиционер экс-депутаттын талапкерлигин эл өкүлдөрү бир добуштан колдоду. Садыр Нуркожоевичтен сунуш келди. Анан мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө коюп, жеке амбицияларды өйдө кое турган убакыт эмес деп мен ойлойм. Азыр деген Кыргызстанда кырдаал абдан оор болуп атат. Бюджеттин дефицити 35 миллиардка расмий түрдө жетти деп мындай уже маалымат чыкты. Пандемия күчөп турган убакыт. Ошол убакытта мен ойлойм, эми революция болду. Жаштар иштегиле деген талап чоң коюлду. Ошонун аркасы менен ушундай сунуш келгенде мен да макул болуп иштейм деген ниетим мурдагыдай эле. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына сунушталган мурдагы вице-премьер Аида Исмаилова парламентарийлердин каттуусуна калды. Депутаттар андан пандемия учурундагы чабал иш үчүн дээрлик 1 саат отчет алып, июль айында 1000ден ашуун адамдын таажы вирусунан каза болушуна моралдык жоопкерчилигин сурашты. Координацияны кылдыңыз да, ачык элечи, давайте ачык эле айтайлы ошону. Саламаттык сактоо системасы министр ооруп алыппы же тышкы өлкөгө чыгып алыппы, биз билбейбиз каякта болду. Ошол учурда эч кимди таппай калдык да. Министрлик менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Министр менен? Министр менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Мен мына социалдык өндүрүү министрликке бара жатам азыр. Мына Аида Жакимбаева, мен айтайын деген билбейт экенсиз. Үйрөнүп алсаңыз, анткени сиз вице-премьер-министр болуп иштедиңиз. Мына дагы да министр болуп кетип атасыз. Айырмасын сөзсүз түрдө билишиңиз керек да. Өзүңүз көзөмөлдөгөн тармакты бир карап да коюп атыптырсыз да. Ана кантип бүгүнкү күнү министрликке барып атасыз? Мен түшүнбөйм мисалы. Бүгүнкү күндө ошол сиз көзөмөлдөгөн болгон 3-4 эле министрлик, ошол жокто энди бир негизги суроолоруна так жооп бергендей болушуңар керек. Баары кесиптеш туура айтып кетти, бул тиги окуу жай эмес, бул үйрөнүп турган жер эмес. Даяр адамдар министр болуш керек. Сизге дагы министрлик кызматы элегенге эрте экен, ал эрте экен. Жыйынтыгында депутаттар социалдык өнүктүрүү министри кызматына Исмаилованын талапкерлигин жактырышкан жок. 34 депутат гана макулдугун берди. Белгилей кетчү жагдай өкмөткө сунушталган талапкерлерди колдобой коюу 6-чакырылыштын тарыхында алгачкы жолу болду. Буга чейин канча сын айтылганына карабай, бардык кандидаттарды кызматка бекитип келишкен. Жаңы мүчө менен толукталган бул өкмөттүн алдында эми чоң жоопкерчилик турат. Таажы вирусунун эпкинине каршы туруп, жыл соңуна чейин 50 миллиард сомго чейин таңкыстык жарала турган бюджетти жамашы керек. Бирок Жапаров үмүт артып жаткан биринчи вице-премьер Артем Новиковдун евро биримдик Кыргызстандагы санариптештирүү долбоору үчүн бөлүнө турган 6 миллион евролук жардамды эмне үчүн токтотуп койгонунан кабары жок. Этот проект был предусмотрен на 3 года. Азыр биз бул маселени үстүнөн иштеп жана евро биримдик эмне үчүн каражат бөлүүнү кийинкиге калтыргандыгын тактап жатабыз. 6 миллион евронун бөлүнүшү салык процедураларын фискалдаштырууга эч кандай таасирин тийгизбейт. Бюджеттик милдеттенмелердин аткарылышына келсек, өкмөт бардык милдеттенмелерин толугу менен аткарат. Это автоматизированная система управления автозаправочными станциями. Ошол эле учурда Кыргызстан өнөктөш өлкөлөр эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алардан жардам сурап жатканын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Министрдин айтымында ал каржылык көмөк пандемиянын экинчи толкунуна каршы күрөшүүгө, президенттик парламенттик шайлоо менен конституциялык реформаны өткөрүүгө, казына тартыштыгын жоюуга жумшалат. Мындай оор кырдаалда билим берүү тармагы да олуттуу реформаларга муктаж болуп турат. Алмазбек Бейшеналиев эпид кырдаал жакшырган аймактарда мектептер салттык окутууга өтүп, сапатка көңүл бурулаарын айтты.
эң негизги максат катары ошо билим берүүнүн сапат маселеси каралып жатат. Анда мазмун маселеси, методологиялар, аны жеткирүүнүн технологиялары, мугалимдерди кайра даярдоо маселеси, ошо мугалимдердин статусу жана профессионалдык техникалык окуу жайлардагы биздин бүтүрүүчүлөрдүн рыноктун талабына, базар талабына жооп бергидей абалга алып келүү боюнча реформаларды жүргүзүү керек болуп турат. Бүгүнкү парламенттин жалпы жыйынынын жүрүшүндө депутаттардын алдында премьер-министр Садыр Жапаров дээрлик толугу менен жаңыртылган жаңы өкмөт мүчөлөрү менен чогуу ант берди. Ал министрлер кабинетине кайрылып, аларды болгон билим тажрыйбасын өлкөнү өнүктүрүүгө, абалды турукташтырууга жумшоого чакырды. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы Жапаров башында турган 31-чи өкмөттүн курамы 14 октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нио ТВ.